Семен Чуйков атындағы Қырғыз мамлекеттік көркем сүрөт окуу жайынын музейи 1990 жылдары негизделген. Анда окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн мыкты делген кол эмгектери коюлган. Бул музейди түзүүнүн негизги максаты биздин бүтүрүүчүлөр кайсы жылы биз сайыстын убагында эң күчтүү сүрөт окуу жайлардын ичинен 5 окуу жайдын ичине кирчүбүз. Анан кийин баягы заман ар кандай болду. Бир системадан экинчи системага өттүк дегендей. Анан ошо окуу жайдын деңгээли ылдый түштүбү же өйдө көтөрүлдүбү кантип билебиз. Ошон үчүн бул атайын бүтүрүүчүлөрдүн иштерин музей кылып бияка сактаганга мүмкүнчүлүк түздүк да. Музейде жайгаштырылган көркөм баалуулуктар эл аралык сынактарга, фестивалдарга, ошондой эле көргөзмөлөргө катышат. Азыр окуп аткан окуучуларыбыз тынымсыз жыл сайын мынакей Казакстанда боло турган, Россияда боло турган конкурстар болуп, атай сүрөтчүлөрдүн арасында ошо окуп аткан сүрөтчүлөр. Ал жерде дайыма биздики экинчи, биринчи орундарды алып жүрөт. Мына мисалы Якутияга катышты, ал жерден ордун алышты. Казакстанда болду, эки эл аралык көргөзмө болду, студенттердин арасында. Аяктан да биздин окуучуларыбыз ийгиликтүү ордундарды ээлеп алды. Андан тышкары мынакей жакында билесиздер, Дубайда боло турган Экспо деген чоң биздин салтанаттуу бир көргөзмөбүз болду эле. Ошол жака да биздин дагы окуучуларыбыздын жумуштарын жөнөтүү керек. Биздин да салымыбыз болду, башкалардын да салымы болду. Ошонун аркасында мынакей Кыргызстан 3-чү орунду алды. Бул жерде көрүп атасыздар, көчмөн жоокердин турпаты турат. Бул табигый материалдардан жасалган да. Анан жоокердин чопкуттары булар жанагы чийки териден жасалган. Жүнү жыдытылган бодомалдын териси чылгый деп аталат. Ошо чылгыйдан жасалып, катырылганда, каткандан кийин бул мүйүз болуп калат. Мүйүз болуп калат. Анан бул жөнөкөй эле биздин бүтүрүүчүлөрдүн иши эмес, бул илимий практикалык иш да. Бул 95-жылы, 1995-жылы Манас эпосуна 1000 жылдык белгиленген, эсиңиздерде болсо керек. Ошондо Кытайдан баягы архивтерден алынган источниктерден информация алганбыз. Биздин историктер, этнографтар ошол жактан кыргыздардын куралдары жөнүндө кандай жазылып калса, ошо эркин алып келип, анан бизге беришкен. Мен ошондо жаш жаңы иштеп аткан сүрөтчү элем. Ошондо ошо кыргыздардын куралдары жөнүндө ошонун негизинде келип жазалган иш да. Окуу жылынын аякташы менен живопись, дизайн, жасалга колдомо искусствосы, графика, көркөм текстиль, керамика жана булгары иштетүү бөлүмдөрүнүн бүтүрүүчүлөрү дипломдорунун үстүндө иштеп жаткан кездери. Мен Алас кызы Гүлнур, 4-курста окуйм. Текстилде аз диплом жазаткан убагыбыз. Мен чийден Мираж темасында панно жазып аткам. Аябай кызыктуу ал менен иштеген. Природанын, жаратылыштын красотасын чий менен аябай тонкий, изящный кылып берсек болот. Негизи дизайнды тапшырайын деген, бирок керамикада светиликтер көрүп аябай жаккандан керамикага тапшырып, анан кийин ошо аябай кызыгып кеткем керамикага. Кореяда окуйм деген пландар бар менде аябай. Деги фарфор үйрөнсөмбү деп арманым бар. Фарфор үйрөнүп алып турган кийин бияка келип Кыргызстанда ошо фарфордогу өнүктүргөнгө бир аракет кылып. Мен 2-курста окуйм. Бул экопринт быйыл 1-семестрде жасаганбыз. Өтө кызыктуу. Анткени биз ар кандай жалбырактарды терип, ар кандай ткандарга коюп, ороп жасаганбыз. Алардын соктору чыгып, өзүнчө штамповка болуп калат. 80 жылдан ашык тарыхка ээ көркөм сүрөт окуу жайы замандын талабына ылайык студенттерге эстетикалык тарбия берип келет. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.